Ассаламу алейкум, кадырман мусулман бир туугандар. Күндүн башталышы жана аякташы бул Аллахтын бизге берген чоң белеги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрте менен жана кечинде айтылуучу зикирлерди өзгөчө маани берген. Анткени зикир жүрөктүн тынчтыгын жана жамандыктардан коргоочу калкан. Күнгө береке берип, кечти тынч өткөрүү үчүн төмөнкү зикирлерди чогуу айталы. Биринчиси Аллахумма салли алла Мухаммад. Экинчиси Астагфируллах. Үчүнчүсү Субханаллах. Төртүнчүсү Алхамдулиллах. Бешинчиси Аллаху акбар. Алтынчысы Ла илаха иллаллах. Жетинчisi La havla ve la kuvvete illa billahi. Урматтуу бир тууганым, бул сөздөрдү тили бизге адат кылсак, жашообуз нурга толот. Эрте мененки зикирлер күн чыкканга чейин, ал эми кечки зикирлер күн батканга чейин айтылган абзел. Аллах Таала ар бирибиздин кадамыбызды берекелүү кылсын. Видео пайдалуу болсо башкалар менен бөлүшүп, соопко шерик болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.